Региондорду өнүктүрүү маселесинде биз 4 жылдын ичинде кайсы иш аракеттерди аткара алдык жана ошондой эле 2016 жылдан 2022 жылга чейинки Кыргыз Республикасынын аймактарды өнүктүрүүдөгү стратегиялык планынын кайсы бири ишке ашты же ишке ашкан жок? Бүгүн биз дал ушул маселеде кеп калабыз. Саламатсыздарбы? Назарыңыздарда көз караш ток-шоусу. Мен эң башкы эле суроону Эрлан мырза сизден баштагым келет да. Негизи өзү стратегиялык пландар ишке ашыруу үчүн аракеттер ошол баягы 5 жылдык план дегендей эле Советтер Союзу учурундагы 5 жылдык план дегендей эле кабыл алынгандай сезилет да. Бирок Советтер Союзу учурунда ошо 5 жылдык планды аткарганга аракет кылып, мындай ошого багыт алчубуз да. Акыркы ошол 2016 жылдан 22 жылга чейин аймактарды өнүктүрүү жана ошондой эле санариптештирүү максатында, аймактардагы инфраструктураны шарттарды оңдоо максатында алынган стратегиялык пландын, иш пландын негизинде кайсы бири сиздин чамаңызда мындай өнүктү, аткарылды, кайсы бири өнүккөн жок? Жана ошондой эле бүгүнкү күндө биздин Кыргызстандагы аймактардын экономикалык абалы кандай? Негизинен бул стратегиялык план мен айтат элем, мындай бир кыйла кечигип кабыл алынды деп айтсак болот. Себеби эгерде биздин алгачкы эгемендүүлүктү алган жылдары эле ушундай стратегия иштелип чыгып, аймактарга жетиштүү деңгээлде көңүл бурулганда, биз көптөгөн социалдык экономикалык көйгөйлөрдөн азыр арылган болот элек да. Дүйнөлүк практикага токтоло турган болсок, дүйнөдө дагы бул проблема бар. Аймактарды өнүктүрүү жанагы өтө чоң мындай кучак жайып, кулачын жайып аткан урбанизация процессин токтотуу, аны ошол шартка жараша аткаруу боюнча чоң иштер жасалып жүрөт да. Негизи көп мамлекеттердин экономикалык абалын алып караганда, алар негизинен ошол шаар менен айылдын ортосундагы айырма жашоо деңгээлиндеги айырманы болушунча минималдык көрсөткүчкө жеткизип, же болбосо шаар менен айылдын ортосундагы жашоо деңгээлде эч кандай айырма болбош керек деген принципти карманышат да. Мисалы Германияда же Японияны ала турган болсок, айыл менен шаардын эч кандай айырмасы жок. Адамдардын шаарга келип иштеш үчүн, шаарга келип жашаш үчүн эч кандай муктаждык жок. Себеби ошол Японияда, мисалы, менин тааныш профессор агайым бар, ошол айтат, ал жанагы электричка менен эле, жана скоростной ылдам жүрүүчү поезд менен 60-70 километр алыс жерден 10-15 мүнөттүн ичинде шаарга келет. Анан шаардагы түзүлгөн бардык жакшы нерселер ошо айылда дагы бар. Шарттар бар, ошол инфраструктура өнүккөн, мындайча биздин тил менен айтканда ысык суу, муздак суу, газ жана башка негизги нерселер жеткен ошол жерге. Ошондуктан алар шаарга келишти каалабайт. Мегаполисте жашоону ызы чуу болгон, шаарда жашоону каалабайт. Алар көбүнчө ошо айылда туруп деле шаарга келип эмгектенип, бул маятниковая миграция деп коет да. Жашаган жери бир жакта, иштеген жери башка жерде. Күндө келип, кетип иштеп, ушундай маятник сыяктуу иш алып барышат да. Анан эми миграция маселелери, ошол аймактарды өнүктүрүү маселелери аябай курч турган мамлекеттердин бирине изилдеп көрө турган болсок, Индия кирет да. Индияда, анан Монголияда бул аябай чоң проблема болгон убагында. Азыр алар бул проблемаларды бир кыйла чечип алдыга кетишти. Мен айтат элем, Индияда дагы ошол айылдарды таштап чоң шаарларга, Мумбайга, Делиге келип аябай жайгашкан учурлар болгондо, ошондо же шаарга кошулбаган, же айылдын элине кошулбаган өзүнчө бир кварталдар, өзүнчө бир трущобалар пайда болгон. Шаардын тегеретесинде жерлерди басып алуу аркылуу ар түрдүү немелер. Бул маселе Монголияда дагы чоң болгон. Себеби Монголияда дагы биринчиден климаттык шарттар аябай катаал болгондуктан, элдин жарымы, эгерде Монголияда 3 миллион 200 миң адам жашай турган болсо, ошонун жарымы эле Улан-Батырга келип алган. 1,5 миллион адам Улан-Батырда жашайт да. Ошондуктан алар кошо ушул аймактарга көңүл буруу керек экендигин, ошол чек ара менен чектеш жерлерде жашаган элин ошол жерде кармап калыш үчүн чоң-чоң реформаларга барышкан, чоң-чоң иш аракеттерди ишке ашырышканда, азыркы учурда алардын маселеси мындай чечилип келет. Ошол сыяктуу эле Кыргызстанда деле, ошол эгерде салыштырып айта турган болсок, Кыргызстанда деле бул маселе аябай курч боюнча калып атат. Себеби биз 2017 жылдан баштап гана мындай конкреттүү түрдө аймактарга бир ошо аймактарды өнүктүрүү боюнча фонд ачылып, анан ошо негизинде аймактардагы долбоорлор каржыланып,
ошол жылдан жылга мамлекеттик бюджеттен бөлүнгөн каражаттар аркылуу бардык инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашырып, инфраструктураны өнүктүрүү боюнча плюс санариптештирүү маселесин күчөтүү боюнча иш аракеттер жүрүп атат. Бирок бул жерде дагы мындай бир эме жок да, бир кылка жүрүп аткан нерсе жок. Себеби ошол келип эле ошол айыл өкмөттө иштеп аткан кадрлардын, адистердин баягы иш билгилүүлүгүнө же компетенттүүлүгүнө барып такалып калган учурлар көп. Анан кийин кээ бир айылдарда чынында ошол өкмөт бөлгөн аз каражат болсо дагы ошону жакшы иштетип, анан жергиликтүү эл менен биргеликте баягы демилге көтөрүп көп маселелерин чечип алган учурлар болот. Кээ бир айыл өкмөттөрдө сескерисинче ошол өкмөт тарабынан бөлүнгөн нерсени да кээ бирде освоение болбой калган учурлар болот да. Ошол бөлүнгөн акчаны дагы толук колдоно албай калган учурлар болуп келет да. Ошондуктан мен ойлойм, бул стратегия бул азыр эле мындай бир ишке ашты, ошол бир жакшы жыйынтыкка жеттик деп баа берүүгө эртерээк кылат. Анан бул нерсе бул кандайдыр бир убакыт менен чектелбеш керек. Бул дайыма боло турган, үзгүлтүксүз, тынымсыз болуп турган иш болуш керек да. Ошол 22-жылга чейин момол иштерди бүтүрүш керек, шарттар түзүлүш керек, инфраструктура соңдолуш керек, момунча мектеп курулуш керек, момунча оорукана курулуш керек, ошол жерде таза суу маселеси ушунча пайызга жетиш керек деген баягындай конкреттүү түрдө айтылган позициялар бар да. Ошол позициялардын кээ бир сиз айткандай айыл аймактарда аткарылса, ал эми кээ бир айыл аймактарда анын жарымы деле аткарылбаганын көрөсүң да. Бүгүн биз ток-шоуга ошол Менин айылым деген программасы бар. Менин айылым деген программасынан биз ошол мониторинг жүргүздүк. Кайсы айыл аймактарында көбүрөөк жакшы иш аракеттер кетип атыптыр, ошол 3 облусту бириктиргенде деп, ошол айыл аймактардагы кетип аткан иш аракеттерин бир аз биз баалаган айыл аймактардын өкүлдөрүн, жетекчилерин чакырдык бүгүн. Эми негизинен биз ушул эгемендүүлүк алгандан бери эле жергиликтүү өз алдынча башкарууга көңүл бөлүп, ушуларга артыкчылык берели, айыл өнүксө өлкө өнүгөт деп ошол жергиликтүү өз алдынча башкарууда иштеп келатабыз. Эми мен азыр мына сиздердин передачаңыздар көз караш дегенде ошол жергиликтүү өз алдынча башкаруудагы артыкчылыктар, азыркы болгон иштер, андан кийинки бир көйгөйлөр боюнча кыскача токтолуп кетейин дедим. Ошо жергиликтүү өз алдынча башкаруу деп аталгандай эле ошо жергиликтүү өз алдынча башкарууга президентибиз тарабынан, жогорку кеңеш тарабынан бир кыйла жакшы мыйзамдар чыгарылды. Алардын негизги өзгөчөлүктөрү мен баса белгилеп кетем. Жергиликтүү өз алдынча башкарууга 2000-жылдан кийинки бюджеттин 2 баскычтууга өткөрүлгөн эң жакшы болду. Себеби жергиликтүү салыктар ошо жергиликтүү жаамат аркылуу чогултууга мүмкүнчүлүк алдык. Андан сырткары мына акыркы күндөрү мына кадр саясаты боюнча биздин айыл өкмөттөрдө ошо айыл жерлеринде кадрлар таңкыс болгонуна байланыштуу мына тестөөлөөнүн жыйынтыгы менен барып, анан бизде иштөөгө азыркы жаштардын көз карашы оңолуп атат. Себеби баалоо системасы, мамлекеттик кызмат менен муниципалдык кызматты экөөнү бирдей эмеге алып, айлык акыларын жыл сайын ошол тарифтик торчоонун негизинде көтөрүп, жогорулатып, андан сырткары ошо бизге барган эмелер айлыгыбыз аз деп кетип калбаш үчүн ошолорго муниципалдык стаж үчүн, мамлекеттик стаж үчүн кошумча төлөөлөр азыр кармап калды. Жыл сайын коэффициенттик торчоолорун көбөйтүп, айлык акыларын көтөрүп берип атабыз. Жакшы кадрларды аракеттер болуп атат, шарттар түзүлүп атат. Андан сырткары бизге ошол үлүштүк дем берүүчү грантты бөлүп берип атат, стимулчу грант деп коебуз. Республикалык бюджеттен каржылануучу капиталдык салымдар беренесинен каржыланып, жакшы эле шарттар түзүлүп атат. Биз ошону кандай деңгээлде аткарып атабыз? Эми мен өзүмүн айыл өкмөтүндө болгон иш чаралар боюнча кыскача айтып кетсем, 2019-20 жылдары ошо биздин айыл өкмөтүндө мисалы биздин айыл өкмөтүбүздө капиталдык салымдар беренесинен 6,5 миллионго бир айылыбызга Таргалак айылына таза суусун бүтүрүп пайдаланууга бердик. Андан сырткары жергиликтүү бюджеттин эсебинен Жергетал деген айылыбызда бакча жок эле, атайын бир частный балдар болуп жүргөн бакчаны мамлекеттин эсебинин балансына өткөрүп алып, былтыркы жылы 2019-жылдын ноябрь айында 25 орунду бала бакчага ыңгайлаштырып, 1,5 миллионго тендер аркылуу сатып алып, бир 10 жумуш орунун түзүп, бакчаны 25 бала бакча менен камсыз болду. Андан башка мына 2021-жылдын жаңы эле башталышында, кечээ 15 январда
50 орунду стандарттык 13,5 миллионго терек айлыбызга бакча куруп пайдаланууга бердик. Ал жерде дагы 12, 13, 15ге жакын жумуш орун пайда болду. Эми азыр мамлекет сиздерге жардам берип атпайбы туура? Бирок ошол эле учурда сиздер дотацияда отурасыздарбы же өзүңүздөр камсыз атасыздар? Ошону айтсаңыз. Мен азыр ошого кетип атам. Азыр негизинен биз Алай району бийик тоолуу аймакка киргендиктен бизде өндүрүштүк ишканалар жок. Көбүнчө салыкты биздин жергиликтүү өз алдынча башкарууга берген менен салык менен толук эле өзүбүздү жаба албайбыз да. Себеби бизде азыр биздин айыл өкмөтүнүн бюджети 15 миллион болсо, анын бир 30% жергиликтүү бюджеттен, 70% толуктоочу грант несебинен келет. Анан канча ошол сиздердеги жашаган айыл аймагындагы адамдардын канча пайызы миграцияда же ички миграцияда иштешет? Бизде почти бир 20% ашык эмелер ички миграцияда иштейт. Себеби бизде айыл жеринде только бюджеттик мекемелер, мектептер гана бар, садиктер бар, анан өндүрүш жок да. Ошондуктан миграцияда көп. Бул чоң маселе экен, өндүрүштүк жанагы кайра иштетүүчү кандайдыр бир өндүрүштөр жок болгон үчүн аз да, жер дагы территорияда көбүнчө тоолуу болуп калып, бизде высокогорный бийик тоолуу эмеде жайгашкан үчүн Сопкоргон айылы. Ал жерде жерибиз дагы аз тоодо жайгашкандыктан бир дыйканчылык кылууга дагы мүмкүнчүлүк жок, мал чарбасы менен алектенишет. Рахмат. Эрлан мырза, ушул жерде мен жанагы Кара-Кулча районунун бир айыл аймагында мындан 5 жыл илгери кайра иштетүүчү жанагы сүт өндүрүмдүүлүгүн кайра иштетүүчү бир кичинекей өндүрүш чакан ишканасы курулуп, ошол иштеп баштады деп ошол эле Алайкуда жакында башташты. Мына ушундай өндүрүштөрдү иштетүү эмне үчүн айыл аймактарында ошончолук иш аракеттер кетип атса дагы, айыл аймактарында ошондой ички миграцияны токтотуу максатында, адамдарды жумуш менен камсыз кылуу максатында, мисалы үчүн ошол ишканаларды куруп койсо болбойт да. Эми азыр учурда ошол Кара-Кулчада иштеп атат. Мен аны эми ошол жерден көрүп, бардыгын таанышып келдим. Анан жакшы жери ошо элдин жергиликтүү биринчиден жумуш менен камсыз кылып атат. Экинчи жергиликтүү эл ошол ишкананын талаптарына жараша продукция өндүргөндү үйрөнүштү. Мисалы кымызды ошол эле курутту ишкана мынанча майлуулукта болуш керек, же болбосо мисалы кымыздын сапаты кандай болуш керек деген ошого жараша жасай башташыптыр да. Ошол баягы керектөөчүгө жага тургандай кылып, же ошон үчүн бул жагынан алганда ошол ишканаларды ачса болот. Анан негизги көйгөй эмне да, бул жакшы айтып кетти, айыл өкмөт башчысы аябай жакшы маалыматтарды берди. Социалдык маселелерде өкмөттөн берилип аткан нерселерге ошо дем берүүчү гранттарды бардыгын айтсак, бул аябай эле жакшы эле болуп атат. Бирок ал нерселер биз үчүн бизнес компаниялар эмес да, бала бакчалары, мектептер. Анан ошондуктан негизинен бизнести өнүктүрүү боюнча иштер алып барылыш керек. Ошо эл аралык уюмдарга кайрылуу, анан өзүнчө ошо гранттар жазып, анан кайра иштетүү боюнча берилип аткан кредиттерди деле мындай көпчүлүк учурда мындай толук алып иштете албаган учурлар болуп калып атат да. Ошондуктан мен ойлойм, бул жерде жергиликтүү бийлик менен биздин алыстан инвестор издебей эле жана сыртта жүргөн мигранттар менен мекендештерибиз менен жакшы иш алып барылыш керек деп ойлойм да. Ошол жерде эгерде келишип, бири-бирибизге ишеним боло турган болсо, эмне үчүн кээ бирлер келип ошо Кыргызстанда эле ишкана ачып иштегим келет, бирок мүмкүнчүлүк жок болуп атат дегендерин көп эле угуп атпайбызбы? Ошон үчүн бул жерде ошол ишеним дагы чоң роль ойнойт го дейм. Анан келип ошол жерде ача турган болсо, элди кармап калууга чоң мүмкүнчүлүктөр болмок да. Анан кийин азыр мына кадр саясаты жөнүндө айтып кетпедиби? Кадр саясатында чынында чоң проблема бар ал жерде, моюнга алышыбыз керек. Эми болгон адистер менен иштешип атасыздар да азыркы учурда. Эми баягы өтө эле ошол орунга бир мындай ажиотаж болуп эле талашып, моундай бир орунду 5-10 киши талашкан мен деле угуп элекмин. Көп болсо 2 кишинин же 3 кишинин ортосунда конкурс болушу мүмкүн да. Анан кийин ал дагы ошол үй бүлөнүн эң кичинекей баласы, анан айласы жок, анан айылга барган учурларын эми жашырганда эмне, туурабы? Анан бул жерден бүтүп аткан мына билим берүү тармагынын өкүлү катары деле айтып коеюн, бүтүп аткан окууну жыйынтыктаган бүтүрүүчүлөрүбүздүн көбү айылга кайтпай коюп атпайбы? Ошондуктан проблема бар да ошол жердечи. Анан жана өкмөт тарабынан жасалып аткан жакшы иштерди деле кээ бир учурда баягы компетенттүүлүгү жетишпеген адистер артка тартып койгон учурлар да болот да. Мындай эме жана санариптештирүүдө көбү түшүнбөй, мисалы азыр санарип аймак деп бардыңыздар, кошулдуңуздар да, туурабы? Санарип 453 айыл өкмөтү бардыгы кошулду. Ошол округтарга кошулуп атасыздар. Ошондо деле проблема ошол баягы адистерге келип такалып калган учурлар болот да.
Мамлекеттик деңгээлде стратегиялык өнүгүү программалары кабыл алынып атат, бирок жергиликтүү жерде кээ ал багыттагы программалар элге туура келбей калып атат да. Ушул багытта элдин ичинен өзүнөн сурамжылоо жүргүзгөнүбүздө көпчүлүгү сиз жогоруда туура белгилеп өттүңүз, таза суу маселеси боюнча коюлду. Себеп дегенде бизде Курчак айыл өкмөтүндө бул суу системасы 58-60 жылдарга таандык экен. Бул деген сөз Союздан бизге мурас катары калган суу түтүкчөлөр экен да. Ушул оңдоо багытында биз иш алып барууда көптөгөн ушул проекттерди жаздык. Жергиликтүү бюджеттен да бир аз болсо да акча каражатын бөлдүк. Себеби буну эгер капиталын оңдой турган болсо буга 60-70 миллион акча кетет экен. А бул деген сөз биздин Курчак айыл өкмөтүбүз деген бардык ишти токтотуп койду. 3 жыл 4 жылдык бюджетибизди ушул жерге сарпташыбыз керек болуп экен. Ушул багытта көптөгөн проекттерге аракет кылдык. Анан Ишенче чалдыңыздарбы ушул маселени? Бизде ушул айылыбыздан 5 айылдан турса ушул эң алыскы Кайнар деген айылыбыз бар. Ал жерде эл өзү эле ошол жер жеке ички инвестор деп атасыздар, ички демөөрчүлөр чыгып бир үй бүлө ошол жерге бир булактан 8200 метр алыстыктан булактан суу алып келип беришти. Андан сырткары бизде ушул Шагым деген айылыбыз бар. Ал жерде Союз малына да суу болгон эмес. Ал жерге ушул биздин Койка деген Корея элинин колдоосунда полиэтилен трубаларын алып берилди. Проект казуу көмү иштери айыл өкмөт эл менен биргеликте иш алып барды. Андан сырткары жеке ички демөөрчүлөр чыкты. Бирөө 1 тонна солярка алып берди. Бирөө жөн эле экскаватор менен иштеп берди. Андан сырткары эл өзү жапа турмак ар бир кожолук 2000 сомдон каражат чогултушту. Ушинтип көптөшүп бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр суубуз келип калды. Эми азыр бардык айыл өкмөттөрдөгүдөй эле бизде дагы кемчиликтер бар. Бар эле жакшы эмес. Атап айтсак, таза суу боюнча биз 2020-жылы Кытай Республикасы тарабынан 222 миллион сомго таза суу боюнча долбоор кирген. Инвестиция тарткансыздар? Жок, кирген. Долбоор. Бирок былтыр мындай пандемияга байланыштуу долбоор быйылкы жылы иш башталат деп атат да. Андан сырткары дагы биздин айыл өкмөттө бүгүнкү күндө 85% соц объектилер, мектептер, бала бакчалар, ооруканалар, спорттук аянтчалар баары 85% бүттү. Бирок дагы бизде 2 айылда эки мектепке курулушу бүтө элек, баштала элек да. Анан эми азыр Эрлан мырза айтып кетти. Айыл өкмөт өзү менеджер болуш керек да. Азыр сиз атап айтып кеттиңиз го. Айыл өкмөт мисалы үчүн иштейм деген айыл өкмөткө бүгүнкү күндө иш көп да. Иштебейм деген айыл өкмөткө шылтоо көп. Бүгүнкү күндө иштегенге толук мүмкүнчүлүк бар. Инвестицияларды тартканга мүмкүнчүлүктөр бар. Эми жана Эрлан мырза айтып кетти. Мындан кийинки биздин кадамыбыз ушул жаңы ишкерлерге дем берүү, шарт түзүү боюнча иш алып барып атабыз да. Жакында ушул биздин жыйын кылып, атайын биздин ушул жаштарды чогултуп, биз ушул бизден чыккан мигранттарды толук тактап, бүгүнкү күндө Достук айыл өкмөтүнүн 16% мигранттар бар. Ошоларды кандай жол менен алып келип биз ушуларга иш менен камсыз кылабыз? Кандай жол менен мигранттарды азайтабыз деген максатта? Миграцияны токтотобуз деген маселе. Токтотобуз деген максатта быйылкы жылы биз Нокен өнүктүрүү фонд тарабынан 15 миллион сомго андай ишкерлерге шарт түзүп берүү боюнча, имараттарды куруп берүү боюнча долбоор алып барып атабыз. 50-дөн 100 адамга чейин мигранттарга, ишкерлерге шарт түзүп берүү. Андан сырткары 2020-жылы башталган бизде долбоор Токой чарба агенттигинен биз $300,000 долбоор алганбыз. Бак эгүү боюнча, кокон гилаз бак эгүү боюнча. $300,000 сомго алганда 24 миллион сом. Ошол долбоордун 20% ошол биздин жакырларга ошо жерин бөлүп берип, ошол көчөттөрүн бөлүп берип, ошоларга иш менен камсыз кылып, аз камсыздалган үй бүлөлөргө толук көчөттөрүн алып берип, жакырчылыкты кыскартуу максатында да иш алып барып атабыз да. Андан сырткары былтыр башталган долбоор быйылкы жылы мына иш башталып атат. Швейцария өлкөсүнөн биздин айыл өкмөтүбүз жакында 5 миллион сом сертификат алды.
айыл өкмөттүн Гранттык негизде? Гранттык негизинде. Өзүнүн айыл өкмөттөн дагы 2 миллион сом кошуп, ушу 7 миллион сомго биз ынтымак тазалык деген муниципалдык ишкана ачып атабыз. Ал дагы 10 орунду камсыз кылат да. Мен мынтип айтайын сизге, илгери мен Советтер Союзу мезгилинде студент учурумда Нокен аймагына, анда Ленинский деп аталчу, ошол район Ленинскийге биз пахта тергени барчубуз да. Ошол бизди сентябрь айынын 15-inde жапчу, октябрдын, ноябрдын 7-сине 10-уна чейин биз ошол Ленинскийде ошо пахта терип, мектептерде жатып, ошол жерде көп. Азыр эми сиздердин айтайын дегеним, ошол пахтадан мындай бир алып кала алдыңыздарбы? Территорияңыздарда эми айыл чарбачылык болгондон кийин, бизде жанагы агрардык мамлекет болгондон кийин, мына ошол маселеде эмнелерди иштерди аткара алдыңыздар? Жана ошондой эле элдерди ошол жеринде кармап калуу үчүн, ошол жеринде сыртка алып чыкпастан ошол жеринде кармап калуу үчүн, миграцияны токтотуу үчүн канча пайыз ошол жумушсуздукту жеңе алдыңыздар сиздер? Эми биздин Достук айыл өкмөтү Ош Бишкектин жолунун жээгинде жайгашканда айыл чарба багытындагы жер 70%. Биздин айылдын тургундары өтө мээнеткеч болот. Ошол ноябрь айында, декабрь айында теплицаларды баштап, жаз айында ушу биринчилерден болуп экспорт айдайбыз да. Биздин мөмө жемиштерди, жашылча бакчаларды, анан эми жанагы пахта боюнча айтып атасыз. Пахтанын азыркы күндө жанагы рыноктогу баасы төмөндөгү үчүн көп дыйкандардын мээнети акталбай калып атат да. Мына 40 сом тегерегинде 50 сомго чейин болуп атат. Эми бул пахта эгинине караганда көп биздин айылдын дыйкандары, тургундары ушул бакча эгиндери, жашылча эгиндерге өтүп кетишти да. Рахмат сизге. Нурдинбек мырза, мен ошол инвестиция тартуу маселесинде сизге депутат катары, жергиликтүү кеңештин депутаты катары жалпы эле бир эле ушул айыл өкмөтүндө эмес, жалпы эле мындай бир суроо бергим келет да. Негизинен инвестицияларды тартууда Эрлан мырза айткандай, сиздердин мындай салымыңыздар өтө чоң болот да. Кайсы бир инвестор келсин же кайсы бир инвестор келбесин деп жеке амбициялар иштеп кеткен учурлар да аябай көп болот. Ошол эле учурда чет элдик инвестицияны дагы тартууда дагы сиздердин кошкон салымыңыздар өтө чоң да. Деги эле аймактарда инвестиция тартуу маселеси эмне үчүн аксап атат сиздин көзүңүздө? Чынында азыркы баягы маселе ушундай болот да. Кээ бир айыл өкмөттөр бар, инвестиция келейин деп бир объект салайын же бир ишкана салайын десе, чынында депутаттардын арасында баягы бут тосуулар болот, же болбосо өздөрүнүн ички баягы адамдарды чыгаргысы келет да, сырттан эч кимди алып киргиси келбейчи. Негизинен мына биздин баягы достук, өзү аты айтып тургандай эле достук анан ынтымак болгондуктан бизде жалпы депутаттар деле бул эгерде сырттан бир инвестиция келем десе, жалпы тосуп алабыз да. Жакшы болот. Эге ошо элибизге, ошол эле жерибизге бир жакшы пайдасын алып келсе, ошондой эле элибиз иш менен камсыз болсо, социалдык жактан баягы маселелерибизди чече турган болсо, анан баардыгыбыз бул колдоп коштоп беребиз да. Анан чындыгында кээ бир айыл өкмөттөр бар экен, депутаттар менен кээде айыл өкмөттүн ортосунда дагы келишпестик болуп калат экен да. Кээде ошо сессияларда каралтырган маселе бир жумалыкка чейин созулуп кеткен болот. Бул деген негизинен туура эмес көз караш да. Баягы депутаттар өз ара чынында эл үчүн күйгөн болсо, ошол нерсени кармап калыш керек да. Ошол нерсени кармап калып, иштетип калуунун аракетин, пайдаланып калуунун аракетин, социалдык экономикалык жактан чечип калуунун аракетин кылыш керек да. Мына акыркы 4 жылдан бери ушу биздин айыл өкмөт башчыбыз өзү ушу мектеп директорлорун чогултуп, ушул мектептерге ушу билим сапатын көтөрүүгө, ушу мектептерди өнүктүрүүгө мен да салымым кошоюн деп өзү сунуш киргизип, азыркы учурда мына 4 жылдан бери ушу 11 классты бүтүп жаткан биздин бүтүрүүчүлөрүбүзгө ушу Жалал Абадтан, Оштон, башка жактан атайын адистерди алып келип, ушу бүтүрүүчүлөрдү 3 ай, 4 ай даярдайт жанагы адистер. Алардын каржылоо ушу айыл өкмөттөн болот. Анын натыйжасы жакшы болуп атат. Акыркы жылдары ошо башында жанагы босого бал деп коет, ошо босого балдан кичине өтүп, же болбосо жетпей калган учурлар көп болчу да. Акыркы 2 жыл, 3 жылдан бери биз ошо Нокен районунда ошо жалпы республикалык тесттен бүтүрүүчү 11 класстарды жакшы балдарды алып атат. Мына 2019-2020 жылда дагы биздин бир окуучубуз 197 бал алып, райондо алдыңкы орунга жетишти да. Бул ошол мектепте билим сапатын көтөрүү жана ошо жалпы республикалык тестке даярдоодо айыл өкмөттүн жүргүзүп жаткан иштери. Андан тышкары дагы бизде мына акыркы 3 жыл, 4 жылдан бери ошо жергиликтүү деңгээлде кадр маселесин чечүү боюнча
ушу айылда элдин саламаттыгын сактоо, аны коргоо боюнча дагы бир топ иштер болуп атат. Биздин ошо айылдагы ооруканада дарыгер жетишпейт болчу да. Мынада дарыгерлер дагы тартып, ал жактан бул жактан ошону менен бирге биздин мындан бир 4 жыл мурда бүтүп кеткен окуучубуз азыркы учурда Ошто жогорку медициналык окуу жайда окуп жатат. Ата-энеси менен дагы, бала менен дагы айыл өкмөтү менен бирге келишим түзүлгөн. Ал баланын жыл сайын контрагын ошол айыл өкмөт төлөп берет. 60 000 сомдон тегерегинде контракт төлөнөт. Аны ошо айыл өкмөт төлөп берет. Ал жерде ошо 7 жыл окуйбу, 9 жыл окуйбу, ошол медициналык окуу жайды бүтүп келсе, ошол өзүбүздүн айылдагы ооруканага келип иштейт. Рахмат, сиздердин айыл өкмөттөрдө да барбы ушундай? Мына ушундай демилгелер барбы? Силердин айыл өкмөттөрдө мисалы үчүн көрдүңөр кандай сонун, мисалы үчүн айыл өкмөттө өзүнүн баласын окутуп атышат, кийин келип эмгегин ушул айыл өкмөткө сарптайт депчи. Силерде да барбы ошондой? Негизи биздин айыл өкмөттө бар. Бул боюнча ушул достук айыл өкмөтүнө окшоп эле бизде ушу айыл кеңешинин депутаттары биргеликте каражат бөлгөнбүз. 2019 бир окуучубуз республикалык олимпиадага катышып калган. 2020 жылы 3 болуп калып атат да. Ошолорго акчалай сыйлык берип, бир эле окуучу эмес, мугалимдин потенциалын көтөрүү максатында ага да каражат бөлүп бергенбиз. Андан сырткары ушундай кайра буюрса мугалим болуп, мен дагы келечекте иштеймин, кайра келип айылым иштеп берем деп үмүттөрү жакшы болуп калган окуучулар да аябай көп. Андан сырткары ушу келип окуп иштеп аткан мугалимдерибиз да бар. Рахмат, Элган мырза, мен азыр чындыгында мен көңүлүм жылыды да, себеби дегенде ошол өзүндөгү аймакта эң жакшы окуган баланы окутуп, андан кийин келишим түзүп, анын контрактын ошол бала окуй албай калышы мүмкүн, жакшы окуган менен бирок жанагы акча каражаты болбой калып, окуй албай калышы мүмкүн, бирок ошончолук мүмкүнчүлүк жаратып берип аткандарына. Чындыгында кээ бир айыл өкмөттөрдө ушундай жакшы иштер болуп атса, кээ бир айыл өкмөттөр такыр эле иштебей, такыр эле өзүнүн баягы позициясын билдирбейт да. Айтайын дегеним 2020 жылдын башында дал ушул көз караш ток-шоусунда Өзгөн районундагы Кызыл Тоо деп аталган айыл аймагындагы суу маселесин өтө курч маселени алып чыкканбыз. Ал жерде ФАПтар да иштебейт экен. ФАПтардын акыбалын көрсөткөнбүз да ошончолук. Эми айыл аймактарына барсаң андай проблемалар толуп жатат да. Деги эле биз бири-бирибизден тажрыйба алышты үйрөнө албай атабыз банда. Эмне кылышыбыз керек? Мен ойлойм, бул жерде биринчиден ошол жакшы ойлорду айтты биздин эмелер, айыл өкмөттөрдүн башчылары. Себеби биринчи кезекте ошол айыл өкмөттүн башчысынан көп нерсе көз каранды да. Анан айыл өкмөттүн башчысын шайлоого келе турган болсок, эгерде мындай ошол жерде дагы проблема бар да. Себеби биз көрүп жүрөбүз. Мен да азыр айылдарга көп чыгып атам. Маселе мындай да, кайсы айылдан көбүрөөк депутат болсо, ошол айылдан эле шайлана берет айыл өкмөттүн башчысычы. Ошол айылдан эле шайланып, андай жердешлик урууга бөлүнүп алышып, анан кийин биздин айылдан болсун деп ал эме болуп шайланып калган учурлар бар да. Эми мен бардыгында деп айтпайм, бирок кээ бир айыл өкмөттөрдө ошондой неме бар да. Чоң айылдан дайыма айыл өкмөт чыга берет. Анан кийин ошонун негизинде баягы мындай бир мен баары бир шайланам, мен кийинкиде деле өтөм дегендей кылып, анан элдин астында баягындай бир жоопкерчилик, олуттуу бир жоопкерчилик жок болуп калып атат да. Ошондуктан анан бул айтып аткан, мен мисалы достук айыл өкмөтүндө жасалып аткан иштерге чынында мен да ичим жылды. Себеби биздин эң чоң бул келечекке кылган чоң инвестициябыз бул ошо билимге берген болгон инвестиция болуш керек да, жаштарга болгон инвестиция болуш керек. Ошолор гана бизди көтөрүп кете алат да. Ошондуктан биз бул нерседе мисалы биз деле жардам берип, мисалы мага жеке кайрылган айыл өкмөттөр бар. Мен жакында эле мына Будалык деген айыл өкмөт бар экен эмеде, Алайда. Ошол жаш айыл өкмөт башчысы бар экен, ошо кайрылып биздин окуучуларга эме өтүп бериңиз, ушундай бир деп жол киреңизди да төлөйм дегенде, мен жок, жол киренин кереги жок, мен өзүм эле барам. Ушу силер ушу атайын кайрылганыңар үчүн мен ичим жылып ошого кетип атам мен. Ошол айыл өкмөт менен таанышканча деп баардык мектеп окуучуларын, бүтүрүүчүлөрдү бир жерге топтоп берип, ошол жерде мындай сүйлөшүп болгон эмелерди айтып, кичине болсо да жаштарга мындай эме кылыш керек да, алдыга бир дем берип, шыктандырыш керек деп ойлойм да. Болбосо биз баягы туура айтылып атат бул жерде азыр мисалы эл менен кээ бир айыл өкмөттөрдө эл менен айыл өкмөттүн ортосунда ажырым бар да. Мындай айтканда айыл өкмөт өзүнчө бул өзүнчө эле бир иш кылып аткандай сезилет. Анан кийин эл өзү менен өзү. Анан ишенич жок айыл өкмөтүнө. Анын депутаттар шайлап койгонда деп элдин ортосунда мындай эме бар. Анан ошо ишеничтин жоктугунан болот да. Анан көп нерсе карап турса, баягы бир нерсе айтса деле айыл өкмөт башчысы бир жакшы нерсе жасайын десе деле элдин арасында жактырбагандар көп болуп, анан
ушундай бир мындай конфликтный ситуацияларга чейин жеткен учурлар бар да. Ошондуктан мен ойлойт элем ушул жерде жанагы айыл өкмөттөрдү шайлоо дейбизби, дайындоо дейбиз, ошол маселелерде дагы жанагы кичине немелерди карашыбыз керек. Анан эң негизги нерсе бул жерде ошол көрсө биз убагында айтып жүргөнбүз. Азыр биз Кудайга шүгүр дешибиз керек. Мындай чатырда окуган мектеп жок да азыр Кыргызстанда жок, Кудайга шүгүр. Ошо жакшы бир эме кылып баягы убагында ашар жолу менен көп мектептер курулган, бирок алар баягы сапаты баягы талаптарга жооп бербегендиги үчүн тез эле кайра жаңы мектепке азыр бардык жерде типтүү мектептер курулуп атат, туурабы? Ал жерде бардык нерсеси каралган, ашкана каралган, спорт зал бардыгы каралган. Анан өмүрү бир бала бакча болбогон жерлерде бала бакчалар курулуп атат. Бирок ошону курганыбыз менен билимдин сапаты көтөрүлүп кетпеди да көп жердечи. Келип эле баягы адистерге келип ошол окуткан адамдарга ошол эме кылган адистерди айылга тартуу канчалык деңгээлде тарта алабыз, күчтүү адистерибиз өзүбүздүн балдарыбызды ошодо турат экен да. Ошондуктан бул айыл өкмөт тарабынан жанагындай жардам берип, контракттык окуулар төлөмдөрүн төлөп берип атканы ал кандайдыр бир деңгээлде стимул болот, стимул да болот. Анан кийин мындай карызкор да кылып коет да. Сен ушу мен айылыма өзүм ушунчалык мага инвестиция жумша, ооба. Анан мен сөзсүз кайтып барышым керек деп. Бул көп жерде ФАПтарда, больницаларда врачтар жок. Проблема бул чоң нерсе. Анан жылда акимдер эме кылат, окууга тапшырып атканда жазып беришет, эме кылышып, бизге могул нерсе керек. Мынандай адис керек, ушуну өткөзсөңүздөр биз районго келип иштейт деп мындай каттар келет, сансыз каттар келет. Бирок кийин анализ кылып көрсөк, ошондой жол менен келип окууга өтүп баягындай целевой деп коет да, бизде ошо университетке өтүп атканда баягы атайын менен ошондой орундар бөлүнөт. Жанагы кадр жетишпей жаткан райондорго деп бөлүнөт. Ошондо акимдин катына ишенип биз окуу жайга кабыл алганыбыз менен кийин ошол бүтүрүүчү бюджетте окуп туруп, анан кийин айылга барбай коюп атат да. Чоң проблема. Демек ортодо келишим болуш керек экен да, ушундай кылып эле. Рахмат. Мен Жумабек мырза сизге суроо бере алайын. Акыркы суроом болсун сизге. Жанагы буга чейин Эрлан мырза айтты да, ошол эле Германияны, ошол эле Швейцарияны, ошол эле башка Молдованы мисал келтирип айтты да. Азыр аларда жанагы шаар менен жанагы айылдагы тенденция бирдей болуп калган үчүн андай деле бир шаарга барып иштөө деген бир мындай бир өзүнүн алдында милдеттүү бир нерсе жок. Адамдар ошо айылдардагы эле шарттар менен шаардагыдай жашаса болот деген маселени алды. Мен Алай районуна көп баргандыгым үчүн мен Алай районунда акыбалды дагы жакшы билем. Эми сиздер толуу районбуз деген менен бирок инвестицияларды тартуу маселеси, инвесторлорду тартып алып келүү маселеси дагы ошол менеджерлик, жетекчинин менеджерлигине көз караштуу болот экен да. Мисалы үчүн сиздерде ошол эле суу маселеси, сиздерде ошол эле жол маселелери, ошол эле айтылган жанагы баягы типтүү мектептерди, типтүү ФАПтарды салуу, ошол эле кадр маселеси сиздерде бир топ эле аксайт. Сиз бир эле сиздердин айыл өкмөт эмес, жалпы ошол Алай району боюнча айткым келет. Негизинен эмне кылыш керек экен деп азыр ойлонуп калдыңыз? Ушул Эрлан мырзадан кийин эмне кылышым керек деп атасыз? Эң эле туура суроо берип атасыз. Мен дагы бүгүн ушул атайын передачага көз карашымды айтып, ошол аткарылган иштерибизден айтпастан кандай көйгөйлөр бар, кандай чыксак болот, анын чечим жолдорун анализ жасап атабыз. Акыркы жылдары социалдык объектилер көп курулуп атат, детсадтар курулуп атат, бирок ошол детсадтарды каржылоо үчүн каржылоо булактары жетишсиз болуп атат. Себеби мурунку жылдары бир детсад ачсаң, ага электр энергиясына, тамак ашына, башка тейлөөлөрүнө каражат кетип, мурунку берилген выравнивающий грант деген бар бизде, финанстар түшүнсө керек. Ошол выравнивающий гранттын бөлүү эмеси жогору жактан жакшы деңгээлде коюлбайт да. Себеби ар бир жыл эле ошону ростон бериш керек. Себеби бизде социалдык объектилер курулуп атпайбы? Бакчалар ачылды, олорду каржылашыбыз керек. Анан мен бир маселени коеюн деп жүрдүм эле. 2013 жылы ошол билим берүү бөлүмдөрү атайын райондук билим берүү тарабы жана каржылангандыктан бизде коммуналдык төлөмдөрү калып калган да. Мисалы электр энергиясы, көмүр. Мисалы мен азыркы өзүмүн тапкан кирешемин эле басымдуу бөлүгү ошол корголгон статьяларга кетип, мисалы электр энергиясы үчүн бизде ошо 7 мектепке, мугалимдер үчүн ошо мектептин электр энергиясы үчүн, бакчалардын электр үчүн 2,5 миллион акча кетет. Ошол 2,5 миллионду выравнивающий грант менен көбөйтүп бере турган болсо, биз өзүбүздүн жергиликтүү кирешебизди ошо айылдын өнүктүрүүсүнө жумшасак деген неме кылып ошол учурда сиздердин
Мисалы Алай аймагында, Алай районунда негизинен жанагы көлдөрдү жасап, балык көлдөрдү жасап атышат. Иши кылса ишкерлер иштеп атпайбы? Ошол нерселерди инвестиция катары деле тартып, мындай айыл өкмөткө киреше катары мындай ойлонсо болобу деген маселени айткым келди. Айылда бизде эми Алай азыр туристтик зона жакшы жайгашкан. Ошол эле Жайлоолорду, боз үйлөрдү тегип, уже элдер азыр аракет жасап, балыктарды өндүрүп, боз үйлөр менен туристтерди камсыз кылып, лыжный базалар ачылып болот. Сиздер ошо патентти туура жолго кое алгансыздарбы? Туура коебуз, болот. Себеби азыр бизде МПОлор, башка көз карандысыз эмелер, башка эмелерден келип, туристтик эмелерди инвестицияны тартып атабыз, бирок келечеги бар уже туристтик көз карашка, жергиликтүү салыктарды көбөйтүүнүн үстүндө иш алып барсак болот да. Себеби бизде жер жок деп эле салык түшпөйт деп отура бербей, ошол инвестицияларды тартып, ошол элдин кирешесин көбөйткөнгө мүмкүнчүлүк болот. Негизи баардыгы ушул шайлоодон башталат да. Жетекчи өзү билимдүү болуш керек дейт. Жетекчи өтө тажрыйба болуш керек дейт да. Бирок жетекчинин билими күчтүү болсо, тажрыйбасы күчтүү болсо, бул жакта жана орустар айтат, компромисстик мамиле жок болсо, адам менен мамиле кылуу жөндөмү жок болсо, муну билимиң дагы, тажрыйбаң дагы ишенсе жарабайт да. Ошон үчүн элди ээрчите билиш керек. Бизде мен 2013 жылы айыл өкмөт болуп шайлангам. 2 мөөнөткө шайландым. 2 мөөнөттө тең жалгыз талапкер болуп катталдым. 2 мөөнөттө тең 100% элдер шайлап беришти да. Мен эми мында уктаганга деле укугум жок да. Айыл өкмөт деген жана менеджер болуш керек. Кечкурун бир жатканда ойлонуп жазыш керек, эртең турганда бир фантазия менен туруш керек да. Ошон үчүн мына биздин депутаттарыбыз 21 депутат болсо, 8 жылдан бери 21 депутат чогуу жүрүшөт. Эч кандай ажырым жок. Биздин депутаттар мындай таң калыштуу жерлери бар да. 21 депутат айыл өкмөткө кошулуп салык жыйнашат. 20 000 сомдон жылына. Айыл өкмөткө мына 9 айда биз жылдык пландарды жабабыз, жылда. Ашыгы менен жабабыз да. Ошого биз депутаттар бизге жардам беришет. СОС фондун аренда акыларын чогултканга жардам беришет да. Анан тынбай семинарларды өткөрүп турабыз, чогулуштарды. Биз мына бир жума болду, биздин айыл өкмөттө ушундай семинар болду. Достук айыл өкмөтүнүн өнүгүүгө карай жолу деген. Жаңы ишкерлерге дем берүү, шарт түзүп берүү. Качан биз мигранттарды алып келип, ошолорго иш орундар түзүп бермейинче биз толук кандуу жакшы айыл өкмөт дегенге айтканга болбойт да. Ошон үчүн өзүңүздүн коллегаларыңызга эмне дейт элеңиз, теледе сизди көрүп турган? Мен эми коллегаларыма ушул баарын ушул кандай дейм, мен жанагы биримдикке чакырам да. Ынтымак болуш керек биринчи. Ынтымак болгон жерде жана аксакал айтты, ырыс бар деп ишти чогуу алып барыш керек. Бөлүнүү, жарылуу менен эч жака барбайбыз. Демек бирдиктүү система болуш керек экен, бирдиктүү система, база болуш керек экен да. Демек кайсы гана айыл өкмөтү болбосун, бирдиктүү система, бирдиктүү база болбосо, Эрлан мырза иш кетүүсү кыйын экен да. Азыркы учурда мен чынында бизде болуп аткан жакшы тенденцияларды, өзгөрүүлөрдү баардыгыбыз кубаттап, колдоп турушубуз керек. Ушул нерселер, ушул темада көбүрөөк сиздердин дагы мындай материалдарды алып чыгып атканыңыздарга ыраазыбыз. Андан кийин эң негизги нерсе мен айтат элем, азыр өкмөттүн планы боюнча таза сууга бардык мындай каржылоо булактары табылган да, бардык айылдарга. Ошондуктан мен сиздерге кайрылып кетет элем ушул эфирден. Биринчи кезекте жерде таза суу маселесин чечиңиздер. Өкмөттөн биринчи талап кылган нерсеңиздер ошол болуш керек деп ойлойм да. Себеби ошол таза суу аркылуу ар бир үйгө, ар бир көчөгө суу жете турган болсо, элдин жашоосу да жакшырат. Ошо шаардагыдай шарттарды түзүп алып жашап аткан айылдыктар бар да. Ошондуктан сиздер ошого жеткизсеңиздер, эч ким шаарга келбейт. Ошо шаар айылда эле жакшынакай жашап, өзүнүн оокатын кылып, сиздерге дагы күч келтирбей, сиздерге пособие берип, башка жөлөк пул сурап, бир жардам сурап келбейт. Сиздерге тескерисинче сиздерге жардамга келишет, салык төлөп беришет. Ошондой деп ойлойм да. Ошон үчүн ушул жак тараптан
иш алып барсаңыздар чоң ийгиликтерге рахмат жетишет. сиздерге барыңыздарга, бүгүнкү программага келип мына ушундай жакшы талкуу жүргүзүп, тажрыйбаңыздарды менен бөлүшкөнүңүздөр үчүн. Албетте, ишкерлер күткөн инвесторлор келиш үчүн жана ошондой эле сиздер айткан долбоорлор ишке ашыш үчүн эң башкысы ушул бирдиктүү база керек экен деп койдум да. Бирдиктүү база, анан ынтымак керек экен. Демек, ынтымак бар жерде ырыс бар деп бекерден айтылбайт экен. Саламатта калыңыздар.